Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн 25 ноябрь күнгө шаршемби. Кечки жаңылыктар менен тааныштырам. Студияда Салтанат Сарыкеева, алгач жаңылыктардан кыскача. Тойхана, кафелерге жана ресторандарга рейд жүргүзүлүп, андагы кардарлардын саны текшерилип турат деп айтылып келгендиги менен ал деле эч бир жыйынтык бербей келет. Кыргызстан өндүргөн балы менен Союз мезгилинен эле таанымал болуп, алдыңкы орунда болуп келген. Жетөгүз районунун Сару айылында Таасирлинк долбоору аркылуу көптөгөн иштер жүрүүдө. Кыргыз өкмөтү Кытай тараптан Кыргыз-Кытай тилкесиндеги Торугар жана Эркечтам өткөрүү пункттарын толук кандуу иштетүүнү сунуштады. Бул тууралуу премьер-министрдин милдетин аткаруучу биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков бүгүн Кытайдын Кыргызстандагы элчиси менен болгон жолугушуусунда билдирди. Элчи Кытай өкмөтү Кыргызстанга коронавирус инфекциясына каршы күрөшүү үчүн жакында дагы гуманитардык жардам көрсөтөөрүн кабарлады. Артем Новиков Кытай Кыргызстандан негизги соода жана инвестициялык өнөктөшү болуп саналарын Кыргыз өкмөтү инвестициялык кызматташтыктарды чыңдоо багытын алгандыгын айтты. Ошондой эле Торугар жана Эркечтам өткөрүү пункттарынын толук кандуу иштеши жөнүндө маселе көтөрүлүп, бул жүк ташуучу унаалардын өтүү көлөмүн көбөйтүүгө өбөлгө түзөөрүн белгиледи. Тараптар мындан тышкаркы эки өлкө ортосундагы жума сайын жарандык жана чартердик каттамдарды уюштуруунун негизинде авиа каттамдарды кайрадан калыбына келтирүү мүмкүндүгү жөнүндө дагы пикир алмашты. 25 ноябрга карата Кыргызстанда COVID-19 илдетинен дагы 4 бейтап каза болду. Жалпы өлүм учурлары 1245ке жетти. Бир сутка ичинде 378 учур катталды. Өлкөдө бул вирусту жуктуруп алгандардын саны 70 миңден ашты. 25 ноябрга карата коронавирустан 455 адам айыгып, жалпы сакайгандар 62.048 түздү. Учурда стационарларда дагы дарыланышууда. Анын ичинен 127 адам өтө оор абалда экени айтылды. Үй шартындагы дарыланууда дагы 3832 бейтап бар. Ошондой эле учурда акыркы суткада 8 кызматкер айыгып чыкты. COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында 3842 учур катталды. Алардын ичинен 3560 мед кызматкер сакайды. Жогорку кеңештин кезектеги жыйыны өттү. Бул жерде оңдоп түзөлөнүп, октябрдагы башаламандыктардан кийин эл өкүлдөрү биринчи ирет жогорку кеңештин имаратына чогулушту. Күн тартибинде өзгөртүүгө дуушар болгон 2020 жылдын бюджетин бекитүү маселеси турат. Ошону менен катар 2021 жылга республикалык бюджет жана 2022-23 жылдарга болжолуу жөнүндө мыйзам долбоорун кабыл алууга киргизилген. Ошондой эле 25 ноябрда жогорку кеңеш эмгек жана социалдык өнүгүү министри кызмат ордуна Ализа Солтонбекованын талапкерлиги талкуулашты. Солтонбекованы бул кызматка премьер-министрдин милдетин аткаруучу тааныштырды. Талкуу учурунда бир катар суроолорго жооп алышкандан кийин депутаттар анын бул тармактагы тажрыйбасы көп экенин эске алышып, бир добуштан колдоп беришти. Солтонбекованын талапкерлигин буга чейин парламенттин комитети колдогон болчу. Ализа Солтонбекова 2018 жылдан бери эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары болуп иштеп келген. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги буга чейин Улукбек Кочкоров жетектеп келген. Ал 4 октябрда өткөн шайлоого Биримдик партиясы менен ат салышып, жыйынтыгы жокко чыгарылгандан кийин кызматына кайтып келген. Кийин өз арызынын негизинде кызматтан алынгандыгы дагы кабарланган. Бүгүн 25 ноябрда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн кичи залында мечиттердеги санитардык гигиеналык нормалардын сакталышы, респиратордук вирустардан жана инфекциялардан эмдөө боюнча жыйын болуп өттү. Жолугушууга облустун казыяттын өкүлдөрү, дин кызматкерлер, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Эльмира Усенова жана дарыгерлер катышты. Жолугушуунун жүрүшүндө Каракол шаардык санитардык эпидемиологиялык кызматынын жетекчисинин орун басары сезондук сасык тумоонун алдын алуу чаралары жана сактануу жөнүндө дагы түшүндүрмө берип өттү. Теманын уландысы Гүлбара Барктабасованын сюжетинде. Бүгүн өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүндө иммунопрофилактика боюнча жыйын болуп өттү. Жыйынга облустун диний өкүлдөрү чакырылган. Аларга пандемия шартында элдин коопсуздугу үчүн даватка чыгуу сапарларын убактылуу токтото туруу сунушу киргизилди. Ошондой эле жума намаздарына элди топтоо аракеттерин кыскартуу, ошону менен бирге 1,5–2 метр аралыкты сактоо, мечитке кирген адамдарды бет кап менен камсыз кылуу боюнча тапшырма берилди.
Бизге жапатырмак бир ушул илдет менен күрөшөбүз. Коронавирус боюнча да кеңири маалымат бердик. Себеп дегенде алар дагы ар кандай маалыматты вакцина атайын жанагы чип коет экен, көп суроолор болду да. Азыр вакцина жасатсак мындай болот экен, тигиндей болот экен. Даже жанагы ПЦР анализ же болбосо тест система анализин алып атканда да көп каршылыктар болду да. Алдырбайбыз деген. Ошол маселелердин баарын коронавирус боюнча да кеңири маалымат бердик. Иш-чарада калктын жана анын ичинде балдардын иммунитетин көтөрүү, ошондой эле вакцина алуу боюнча маселе көтөрүлдү. Мектептерде окуп жаткан балдарды ооруп калса мектепке жибербөө жана үй бүлөнүн бир мүчөсү ооруп калса да байланыш болгон жаран катары үйдө кармоо тапшырмасы коюлду. Мына балдарыбыз окуп баштады, баягы организованный коллектив деп коебуз го. Балдар бири бири менен бир чогуу болушат, ошондо да оорунун көтөрүлүшү байкалат. Болот деп күтүүдөбүз, бирок ошого карабастан жүргүзүп аткан иштерге караганда бул акыркы 3 күндөн бери азайып атат. Бул оорулардын мындай булактары билинбей калып атат да. Алар көбүнчө эмне үчүн биздин элдер көчөлөрдө, базарларда бет капсыз жүрүп атышат, дистанцияларды сактабай атышат, той аштарды өткөрүп атышат. Анан жанагы шайлоо болду, элдер массалык Бишкектерге барып келишти, ички миграция болду. Анан ошо элементардык биздин талаптарды сактабагандыктан оорунун кескин көтөрүлүшү байкалып атат. Кийинки учурларда вакцина алууга дин өкүлдөрү каршы болуп келишет. Бул жагдайдын кесепети эмнеге алып келери боюнча түшүндүрмө иштери жүргүзүлдү. Ошондой эле бүгүнкү күндө бүдөмүк ой жараткан вакцинанын курамы тууралуу кенен маалымат берилди. Жанагы Кыргыз Республиканын эмне колдонган вакциналарга улуттук талаптарга жана бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун сунуштарына ошондой эле GMP эл аралык стандарты дейбиз. Жана мен айтып кеттим, заводко кириш үчүн мурда биздикилер сурайт. GMP'си бар экен, ошо ВОЗдун сертификаты өтүлүптүрбү десе, өттү десе анда барып карашат. Өтпөдү десе, они даже близко, и республика наша даже близко не подходит к таким заводам. Учурда COVID-19 жана пневмония илдетинин экинчи толкуну өтүп жатат. Ысык-Көл облусу боюнча 51% жаран аталган илдетти башынан өткөрдү. Жыл сайын кыш мезгилинде сасык тумоо илдети менен күрөшкөн адамдардын саны көбөйөт. Бирок быйылкы жылы бул тумоо менен бирге COVID-19 илдети жүрүп жатат. Көпчүлүк адамдар кадимки тумоону COVID илдети менен алмаштырып алып, дүрбөлөңгө түшүп жатышат дешет дарыгерлер. Сезондук грипп ушул мезгилде өзүнүн баягы эпидемиологиялык закономерности боюнча ошо октябрь, ноябрь, декабрь, январларда көтөрүлүп да. Бул ооруларды дифференцировка кылыш дагы өтө оңой эмес, бирок сезондук грипптин көтөрүлө турган убактысы келди. Бүгүнкү күндө эпидемиологиялык абал оор боюнча калууда. Мына сентябрь айында 76 учур катталса, октябрда 500дөн ашык катталган, ал эми ноябрдын мына бүгүнкү күнүнө чейин эле 850 учур катталып, оорунун 3 айдын ичинде эле кескин, особенно акыркы 2 айда кескин өсүшү байкалып атат. Күнүнө баягы күндөн 50-45 катталып аткан, бул акыркы 2-3 күндөн бери азайып, бүгүн 35, бүгүн 28 учур катталды. Облус боюнча калкка медициналык жардам көрсөтүү үчүн 800дөн ашуун орунга ылайыкталып, күндүзгү стационарлар дайындалган. Ар бир район жана шаарларда мобилдик топтор кызмат кылып келет. Ошондой эле элге вакцина куюу иштери уланууда. Мурунку жылдары жылына 10 000 вакцина куюлса, быйылкы жылы 21 000 доза вакцина жасалды. Дарыгерлердин айтымында COVID-19 илдетине каршы вакцина 2021 жылдын биринчи жарымына чейин алынып келинет. Гүлбара Барктабасова, Асылбек Касенов, Сергей Мищенко, Ысык-Көл маалымат кызматы үчүн Каракол шаарынан. Тойкана кафелерде жана ресторандарга рейд жүргүзүлүп, андагы кардарлардын саны текшерилип турат деп айтылып келгени менен, али деле эч бир жыйынтык береберлик. Андан калса жүргүзүлүп жаткан рейд өзү толук кандуу ишке ашпай, бирин-экин гана мекемелердин кызматкерлеринин катышуусунда гана текшерүүлөр жүргүзүлүүдө. Алсак 24 ноябрь күнү кечкисин жүргүзүлгөн рейдтин болору тийиштүү делген мекемелерге айтылып коюлганы менен, ага айрым тийиштүү кызматтын өкүлдөрү өздөрү катышкан эмес. Рейдтин жүрүшүнөн кийинки материал. Өлкөдөгү эпидемиологиялык абал кооптуу деп айтылып келингени менен, аны этибар албай текебердик мамиле жасап жаткан тойкана, коомдук тамактануу жайлары, кафе, ресторандар тымызын өз иштерин жүргүзүү менен алек. Андан калса жергиликтүү бийлик өкүлдөрү бул жайлардын ээлерине түшүндүрүү иштерин жасап, убактылуу тойлорду токтото турууну эскертишкени менен, андан деле эч майнап чыкпай келет.
Айрым коомдук тамак аш жайлары буйртмаларды чектөө менен алып, атайын коюлган алгоритмдин негизинде иш алып барып жатышканын айтышат. Белгилей кетсек, Саламаттыкты сактоо министрлиги менен биргеликте иштелип чыккан алгоритм боюнча кафе, ресторандарда 50дөн ашпаган адамдарга гана уруксат берилген. В связи с сложившейся ситуацией в стране Өлкөдөгү эпид кырдаалга байланыштуу биздин кафе атайын алгоритмдин негизинде иш алып барууга аракеттерди көрүүдөбүз. Ошол эле учурда адамдардын санына карап буйртмаларды алуудабыз. Бүгүн болгону 20 гана жакын кардарлар олтурушат. Ошол эле учурда санитардык эрежелер дагы тыкыр көзөмөлдө. Жумушчулардын баардыгы бет кап, кол кап жана башка коргонуучу каражаттар менен дагы камсыздалган. Мындан сырткары тамактануучу жайларыбыз ар дайым дезинфекцияланып турат. И периодически делаем дезинфекцию всего зала и всего помещения. Кечкисин уюштурулган рейдке укук коргоо органдары менен биргеликте санэпидстанциянын кызматкерлери чыгышкан. Бирок бул рейд дагы толук кандуу жүргүзүлбөй. Анда Каракол шаардык мэриясынын чыгарган токтомунун жоктугу, андан калса анын кызматкерлеринин рейдке катышпагандыгы иштин чабал болуп жатканын айгинелейт. Эптеп-септеп жүргүзүлгөн бул рейдте болгону Каракол шаарындагы 3 кафеге баруу менен чектелди. Балык башынан сасыйт демекчи өзүнүн ишине кайдыгер караган шаардык бийликтин бул кадамы көз жаздымда калбашы зарыл. Болбосо өлкөдө эпид кырдаал курчуп, Ысык көл облусунан жаңы учурлардын катталуусу токтобой келет. Эске сала кетсек, акыркы суткада өлкөдө 378 жаңы учур катталса, анын 28-и Ысык көл облусунан. Гүлбарчын Молдоева, Алтынбек Исаев, Сергей Мишенко, жаңылыктар, Каракол шаары. Ысык көл районунда айылдарды өнүктүрүү боюнча семинар тренинг болуп өттү. Ага өлкөнүн аймактарынан келген 50дөн ашык катышуучулар келип, өз ара кызматташууну, тажрыйба алмашуу жана башка айылга пайда алып келүүчү иштерди талкуулашты. Аталган семинардын жүрүшү туурасында аймактык кабарчыбыз Асель Тилек кызы кененирээк айтып берет. Ысык көл районунда республиканын областтарынан келген өкүлдөр үчүн аймактарды өнүктүрүүдө жергиликтүү жааматтардын ролу аталышындагы семинар тренинг өттү. Аталган тренинг Кореянын Самуал Ааламдаштыруу фондунун колдоосу менен өткөрүлүп, анын жүрүшүндө аймактарды багыттуу өнүктүрүү боюнча тажрыйба алмашуу, гранттардын ишке ашырылуусу, долбоорлорду туура тандоо менен сунуштоолор талкууланып, буга чейинки кызматташуунун натыйжалуулугунун жыйынтыгы көрсөтүлүп, аталган фонд менен тыгыз иштеген айылдардагы жасалган иштер боюнча маалыматтар берилди. Корея Республикасында сем айылды аламдаштыруу фонду менен биз 2015 жылдан бери алака түзүп иш алып баруудабыз. Иш чаралардын алкагында ушул биздин жергиликтүү жааматтын өкүлдөрү ушул фонд менен биргеликте иш алып барып, биринчи рет $10 000 грант утуп алып, баягы Чоң Сурой айыл аймагына караштуу Чоң Сурой айылындагы 6 гектар алма бактын тегерегин тозуп, кароолчунун үйүн куруп, азыркы убакта ошол алма багыбыз түшүм бере баштады. Экинчи рет алсак, былтыр эле корейлер менен сүйлөшүп, иш алып барып, дагы $50 000 долбоор жазып утуп алдык. Азыр Кудайым буйрса, ал долбоордун максаты Чоң Сурой аймагына караштуу Чоң Сурой айылында баягы баарыңыздарга маалым болгондой БСР деген бар да, бассейн. Айыл чарба багытындагы жерлер өздөштүрбөй калып, ошол Корей досторубуз ушул $50 000 проект жазган уста $50 000 утуп алып, азыркы маалда лоток 1300 метр лоток эмеректер менен алып берип, азыр жергиликтүү бюджеттен дагы акча каражаты которулуп, ушул БСРди калыбына келтирүү иштери жүрүп жатат. Сем айылды аламдаштыруу фондунун 2016 жылдан бери колдоосунда иш жүргүзгөн ондогон дыйкандар, багбанчылар иштеринин ийгиликтерин көргөзүшүп, айылдарды өнүктүрүүнүн жолдорун өз аракеттери менен ишке ашырушууда. Аталган фонд материалдык жактан грант катарында колдоо көргөзүп, мындан сырткары айылдардын өкүлдөрүн Кореяга окууга да жиберип, ал жактагы мыкты ийгиликтүү жүргөн иштерди көрүп келүүгө мүмкүнчүлүк түзүп беришүүдө. 오늘 이 세미나의 목적에 대해서 сем айылды аламдаштыруу фонду азыркы учурда Кыргызстан гана эмес, башка 9 өлкө менен да иштейт. Бул Кыргызстанда болсо 2016 жылдан баштап өзүнүн ишин жүргүзүп келет. Бүгүнкү семинарды болсо биз Кыргызстандын Гамсуму
корпусу менен чогуу өткөрүп атабыз. Биз өз негизи 3 направленияда иштейбиз, 3 багытта. Биринчиси ар бир айылга барып, ал жердеги активисттерди, лидерлерди окутуу. Айылды кантип өнүктүрсө болот өз колубуз менен ошол тармакта окутабыз жана айылдын активдүү лидерлерин Кореяга чакырып окутабыз. Өткөрүлгөн семинар тренингдин жүрүшүндө өлкөнүн чар тарабынан келген 50дөн ашык катышуучулар айылдарды өнүктүрүү боюнча кандай иштер натыйжа берип, кандай иштерди баштап долбоорлорду ишке ашыруунун жол жобосун үйрөнүшүп, өз ара кызматташууну да чыңдап алышканын маалымдашты. Айсел Тилек кызы, Асылбек Касенов, Айбек Жумашев, Атайын кабарлар топтому үчүн Ысык Көл районунан. Мамлекеттик кадр кызматынын директору Абдрахман Маматалиев иш сапары менен Ысык Көл облусунун Балыкчы шаарында болуп, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кадр кызматынын түндүк аймактык өкүлчүлүгүнүн жаңы имаратын ачуу аземине дагы күбө болду. Мамлекеттик кадр кызматынын директору иш-чара учурунда өкүлчүлүктүн учурдагы жүргүзүп жаткан иштери жана кызматкерлеринин кызмат шарты менен жеринен таанышты. Кененирээк кийинки сюжет. Мамлекеттик кадр кызматынын директору Абдрахман Маматалиев Балыкчы шаарында мамлекеттик кадр кызматынын түндүк аймактык өкүлчүлүгүнүн кызматкерлери менен жолугушту. Анда мамлекеттик кадр кызматына жүктөлгөн милдеттер, анын ичинен мамлекеттик кадр кызматын жана аймактык өкүлчүлүктөрдү реформалоо, кадр тандоодогу, окутуудагы, даярдоодогу бир катар тапшырмалар тууралуу талкуу жүрдү. Мындан ары мамлекеттик муниципалдык кызматка келүүдө талапкерлерге бирдей шарт түзүлүш керек экенин баса белгиледи. Ысык Көл облусу боюнча, Нарын облусу боюнча райондордо көптөгөн мыкты элге мамлекетке кызмат кылам деген кадрларыбыз көп. Ошолорго бирдей шарт түзүп, бардыгына бирдей шарт түзүп, аларды окутуп, тарбиялап, резервке кошуп, анан мамлекеттик кызматка тартып, өстүрүп, жогорку деңгээлдеги мамлекеттик чоң жетекчи кызматтарга чейин алып бара турган система түзүлүп атат. Мамлекеттик кадр кызматынын түндүк аймактык өкүлчүлүктүн жетекчиси Нуркул Алдаяров мамлекеттик кадр кызматынын директоруна тестирлөө борборунун филиалдары тууралуу кеңири маалымат берип, Балыкчыдагы тестирлөө филиалынын азыркы абалы менен тааныштырды. Белгилей кетсек, бул имарат Ысык Көлдү өнүктүрүү фондунун каржылоосу менен оңдоп түзөөдөн өткөн. Ысык Көл областынын өнүктүрүү фондунун жардамы менен 530 миңдик акча менен ремонт жасап алдык. Бул болсо Балыкчы шаарындагы соцфонддун зданиясы болуп эсептелет. 3-чү этажында 184 метр квадрат имараттын ичинен алдык. Ремонтту болсо өзүңөр көргөндөй мына жасадык. Азыр болсо ошо биздин түндүк аймактык өкүлчүлүктө 11 кызматкер иштейт. 11 кызматкердин ичинен 2 кызматкер Каракол шаарында, 2 кызматкер Нарын шаарында, калганы ушу Балыкчы шаарында. Эми азыр биздин кызматкер үчүн минимальный атай орундарды даярдап иштөөгө мүмкүнчүлүк алдык. Ошондой эле ар бир шаарыбызда бирден борбордук центр борборлору бар, тестирлөө борборлору. Абдрахман Маматалиев мамлекеттик кадр кызматынын түндүк аймактык өкүлчүлүгүнүн кызматкерлерин мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен тыгыз байланышта болуу тапшырмасын коюп, мамлекеттик жана муниципалдык кызматка активдүү демилгелүү жаштарды, ошол эле учурда жогорку деңгээлдеги билимдүү адистерди тартуу зарылдыгын билдирди. Кадрларды тандоодо, кадрларды окутуп, өстүрүп, кайра даярдоодо буга чейинки болуп келген терс көрүнүштөрдү жоюу, коррупцияны жоюу жана тууган урук, куда сөөктөр деген алыстап туруп, баардык жерлерде конкурстук комиссиялардын курамын толугу менен кайра түзүп чыгып, андан кийин ушул жаштардын арасынан баягы мамлекеттик кызматка келем дегендерге, муниципалдык кызматка келем дегендерге, анан бир топ элибизде дагы жакшы кызматтарды иштеп, акыркы мезгилде четте жүрүп калган, ар кандай саясий себептер менен, башка кандайдыр себептер менен туруп калган мыкты адистерибиз бар, көп жылдык тажрыйбасы бар, жетекчи кызматтык тажрыйбасы бар, репутациясы таза адамдар. Ошолордун баарын кайра каалагандар болсо, мамлекеттик кызматка, муниципалдык кызматка тартуу багытында иш алып бармакпыз. Белгилей кетсек, Ысык Көл жана Нарын облустары боюнча Балыкчы, Нарын, Каракол шаарларында тестирлөө борборлорунун филиалдары иштейт. Конкурстук комиссияларда документтери кабыл алынган бардык талапкерлер географиялык жайгашкан ордуна карата аталган шаарлардагы тестирлөө борборунун филиалдарына негизги жана предметтик тесттерди тапшыруу үчүн жиберилет. Мындан ары да түндүк аймактык өкүлчүлүк өлкөнүн туруктуу өнүгүшү үчүн мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын коом менен өз ара байланышын күчөтүү үчүн кызмат кылары белгиленди. Айнура Орозобекова, Сталбек Саманчиев, Ысык Көл жаңылыктар кызматы үчүн Балыкчы шаарынан.
Тоң районунун Бөкөнбаев айылындагы ишкерликти өнүктүрүүнү колдоого алган жеке ишкерлердин катары арбып бара жатат. Бул жолу сүт азыктарын өндүрүп, балдар үчүн белак жасаганга дагы даярдыктар көрүлүүдө. Демөөрчүлөр тарабынан колдоого алынса, жумуш орду дагы түзүлүп калмакчы. Уландысы Гүлжан Кадаралиеванын сюжетинде. Тоң районунун Бөкөнбаев айылынын тургуну Нурзат Бекказиева жеке ишкерликти өнүктүрүүгө бел байлап жатат. Ал сүттү кайра иштетип, балдар үчүн аш болумдуу сүт азыктарын чыгармакчы. Учурда азыр көтөр керектүү жабдыктарын топтогон. Эми дагы долбоор аркылуу жетишпеген каражаттарды топтоо менен алек. Эгер ой орундалып калса, Союз малындагыдай белактарды жасашат. Бөбөктөрдүн ден соолугу эртеңки келечегибиз деген ураан алдында. Учурда сөөк оорулары менен жабыркагандардын санын азайтсам деген ойдо. 5 жашка чейинкилерге акысыз берилмекчи. Биздин Тоң районунда сүт баасы жакшы болбогондуктан элдердин жашоо шарты башка Төп, Ак Сууга салыштырмалуу кичине сүт жагынан артта болгонубуздан биз ошо сүттү алып заводдорго ташып иштегенге план койгонбуз. Өзүбүздүн бочкаларыбызды, өзүлөрүбүздүн машинелерибизди алып ар бир Тоң районунун ар бир айылдарына, жайлоолоруна чейин чыгып, сүттөрдү алып, ал биз келген убакта 6 сомдон алынчу. Кандай сапатта экенин биздин элдерибиз жакшы түшүнбөгөндүктөн сүттөрүбүз ачып кетти. Ал биз эң биринчи чогулткан сүттөрүбүздү биз ак жалгага өткөрүп жүрдүк. Чын-чынына келгенде кээ бир үйлөрдө бир кашык сүт, бир чыны айраны да жок. Саап алган сүтүн өткөрүп жиберишет. Мына ушул өңдү көйгөйлөрдүн акыры эле оорукчан тубаса майып балдардын төрөлүшүнө түздөн түз таасирин тийгизет. Бул чакан ишканага 30 адам иштеп, иш орду менен камсыз болор айтылды. 8 айыл өкмөттүн 14 айылындагы фаптар менен алакалаш иш жүрөт. Ар бир айылда молочный кухнялар болуп, балдар болсо бекер өкмөттүн эсебинен биолак алышчу, творог алышчу, сокторду алчу. Анан бул биздин өткөн убакта уже ал молочный кухнялардын баары тең жоюлуп, азыркы күндө молочный кухнялар иштебей эле турат. А бирок бул биолак сүт, кычкыл сүт азыктарына кирип, бул өзүнчө бир закваска менен жасалчу продукты да. Ал болсо ошо термофильный стрептокок, анан ацидофильный палочкадан турат. Бул организмде, ушул балдардын организминде балдардын аппетитин жакшыртып, анан эменин ичеги карындын иштешин жакшы кылат да. Биолактын свойствосы бул балдардын деген бул сөөктөрүнө жакшы да, сөөк эмесине. Анан эми бореки ички органдарына, кишечниктерге жакшы. Вообще диареяда болбойт балдар, и ичи да катпайт. Анан өсүшүнө да жакшы да. Биолак. Анан эми илгери биз жазып атканда биолак деген эми Томскиден келчү. Эмелер, закваскалары. Анан ошо заквасканы алып биз андан деген эме жазап, закваска жазап, ал өзү сухой келчү бизге. 2 штамп менен келчү да. Анан сухойдон биз деген жазап алып, 50 граммдан жазап, аны специальный аппаратка куйчубуз. Мына ушундай демилгечи топторду колдоочулар болсо деле жаман болбос эле. Ишсиз жүргөн кыз келиндер үчүн да кыйла жакшы болмок. Жалаң элге кызмат кылам дегендерге колдоо гана керек. Гүлжан Кыдыралиева, Данияр Акунов, Сергей Мишенко, Тоң районунан. Кыргызстан өндүргөн балы менен Союз мезгилинен эле таанымал болуп алдыңкы орунда болуп келген. Балды өндүрүүдө азырдагы жетишкендиктер көп. Себеби биздин аймактан өндүрүлгөн бал эл аралык ХСП талаптарына дагы жооп берип, көптөгөн өлкөлөргө экспортко чыга баштады. Мисалы, азыр Ысык көлдөн өндүрүлгөн бал Кытайга, Европа өлкөлөрүнө жөнөтүлүүдө. Азыр аймактын таттуусу бир гана Арап өлкөлөрүнө уруксат ала элек. Эске салсак, быйыл Ысык көлдүн балчылары дагы 200 тонна бал өндүргөн. Бирок бул көрсөткүч жылдагыдан аз. Себеби жыл сайын облустун балчылары 500 тоннага чейин бал жыйнашчу. Быйыл буга аймактын аба ырайы жана пандемия тоскоолдук кылды. Ысык көлдүк балчылардын эмгеги Гүлбарчын Молдоеванын сюжетинде. В первую очередь они раздеваются, в раздевалку туда заходят, снимают с себя одежду, заходят в душ. Каракол шаарындагы балчылардын башын бириктирип жүргөн Асхат Галиевдин ишканасында чындап аптекадагыдай тазалык. Жылына бул ишканадан 200 тоннага чейин бал идиштерге коюлуп, чет өлкөлөргө экспортко кетет. Балдын сапатын алгач текшерип көрүү, анан гана жөнөтүүгө мүмкүн. В этом году экспортный самый ценный мед, который ценится во всем мире, в Китае, Арабские Эмираты и во Франции. Кытай, Араб Эмираттары, Франция, Америка өңдүү мамлекеттерге жакшы таанылып, экспортко чыгып жаткан экспорт балы быйыл аба ырайына байланыштуу жакшы чогулбай калды.
Мисалы жылда Ысык Көл облусунун аймагында 500 тоннага чейин тоо балы чогултулуп келсе, быйыл болгону 200 тоннага чукул бал алынды. Ошого карабастан таза кыргыз балын таанытуу аракеттери колго алынып жатат. Ал үчүн албетте эң башкысы балдын даарылык касиеттерин жоготуп албоо үчүн бардык аракеттерди көрүү керек. Аны менен катар кыргыз балы хасап жана ISO 22000 талаптарына татыктуу деп табылып, экспортко чыгарып жаткандан кийин сөзсүз түрдө ветеринардык, санитардык кызматтардын талаптарын так аткаруу зарыл. Эгерде аларды кайдыгер карап, өз билемдик менен чек аралардан алып өтүп сатыкка чыгарам десек, бул бүтүндөй кыргыз балынын аброюна терс таасирин тийгизет. Андыктан буга чейинки бардык аракеттерди жогору баалап, кыргыз балын дүйнөгө таанытууну улантышыбыз керек. В данный момент он сейчас славится во всем мире. Ысык Көл облусундагы балчылар жылына 500 тоннадан ашык бал өндүрүшөт. Бирок алардын баары эле экспортко кете бербейт. Жарымы ички базарларга чыкса, жарымы бул жерден экспортко даярдалат. Аскат мырза үй бүлөсү менен балды экспортко жөнөтүү үчүн Заманбап бул жабдыктарды Кытайдан алдырган. Там у нас есть на тонну 300 мешалка, где мед купажируется. Мына бул жакта 300 тонналык аралаштыргычыбыз бар. Бул жерде бал аралаштыргандан кийин насос аркылуу мына бул түтүктөр менен фильтрден өтүп экинчи аралаштыргычка келип түшөт. Андан соң анан буйртмага жараша ар кандай чоңдуктагы идиштерге коюлуп даяр болот. Мисалы 300 тонналык аралаштыргычты Россиядан алдырсак, балды жылуутуу жабдыктардын бардыгы Бишкектен эле даярдалган. Ал эми негизги аппараттар болсо $30,000 Кытайдан алынган. Даяр продукцияны керектүү өлчөмдөгү температурада кармаш үчүн атайын кампада сактайбыз. Помещении На днях мы расфасовывали для клиентов, значит, в мелкую тару 250-граммовую, 500-граммовую. Акыркы буйртманы кабыл алганыбызда балды 250 жана 500 граммдык идиштерге ыңгайлап койдук. Аны мына бул жарым автоматташтырылган жабдыктын жардамы менен даярдадык. Мунун жардамы менен бир күндө 1 тоннага чейин балды чакан идиштерге коюп жетишүүгө болот. Асхат Галиевдин айтуусунда бал өндүрүүдө айрым балчылар ишин жакшы өздөштүрө албай, кеп кеңештерге, Заманбап технологияларга муктаж. Мындан улам балчылар биригип адистер менен тажрыйба алмашуу иш-чараларын уюштурууда. Белгилей кетсек, азыр Ысык Көл облусу боюнча 1000ге жакын балчылар каттоодо турат. Алардын 200дөн ашыгы туруктуу бал өндүрүп келишүүдө. Гүлбарчын Молдоева, Нурлан Асанов, Сергей Мещенко, жаңылыктар, Каракол шаары. Жетегиз районунун Саруу айылында Таасирлинк долбоор аркылуу көптөгөн иштер жасалууда. Бул долбоордун багыты элеттик жаштарды өз айылын сүйүүгө чакыруу болуп саналат. Калкка стимул берүү максатында аталган айылга "Мен айылымды сүйөм" деп жазылган көрүнөк жарнагы илинип, ошондой эле Садык Сыдыков атындагы жалпы орто билим берүү мектебине "Ойлоном, үйрөнөм, текшерем" аттуу сынчыл ой жүгүртүү боюнча сүрөт тарттырган. Жетегиз району боюнча биринчилерден болуп тартылып жаткан сүрөт учурда коомчулуктун кызыгуусун жаратууда. Бул туурасында Элмира Эсеналиева айтып берет. Саруу айылындагы Садык Сыдыков атындагы орто мектеби балдарга билим берүү сапаты жагынан алдыда турган мектептерден. Учурда мектепте 976 окуучу билим алып, 65 мугалим эмгектенет. Балдарга татыктуу билим берүүдө мектептин шарты талапка жооп берүүсү шарт. Андыктан акыркы кездери мектепке жаңы эмеректер алынып, аны менен катар жарыктандыруу системасы жаңыртылган. Заманбап электр жарыктарын коюуга жалпы 1,5 миллион сом акча каражаты сарпталган. Мунун ичинен жергиликтүү бюджет 30.000 сом акча каражаты бөлүнсө, ал эми Ысык Көлдү өнүктүрүү фондунан 600.000 сом акча каражаты бөлүнгөн. Бул да болсо мектеп окуучулар үчүн жагымдуу маанай жаратты. Себеби балдар жылуу жарык мектепте тажрыйбалуу мугалимдерден ойдогудай билим алышууда. Жалпы мектептин ички жарыктануусу, электр чубалгылары эскирип кеткен, кээ бир жерлери күйүп, кээ бир жерлери күйбөй, ушул окуучулардын билим алуусуна терс таасирин тийгизип келген. Мына ушул көйгөйдүн үстүндө иштедик. Саруу айылдык кеңешине кайрылып 900.000 бюджеттен карап беришти. Жалпы айылдын депутаттары, ошондой эле төрайым, биздин айыл өкмөтүбүз Искаков Нурлан Табалдиевич депутаттар колдоо көрсөтүп 900.000 бөлүп берди. Андан тышкары бул жетишсиз болуп 600.000ге өнүктүрүү фондуна кайрылдык. Мына ушул жалпы биздин ошо мектептин ички жарыгына 1,5 миллион сом бөлүндү. Азыр жакшы, буюрса бардыгы жарык, окуучулар окуп билим алуусуна абдан жакшы ыңгайлуу шарт түзүлдү десек болот.
Учурда эл көп чогулган жерлерде санитардык эрежелер сакталуусу тийиш. Мындан улам ар бир жаран санитардык эрежелерди так сактап, бет кап тагып, дезинфекция каражаттарын колдонуу кажет. Андыктан аталган мектепте балдардын саламаттыгы биринчи орунга коюлуп, антисептикалык каражаттар алынып, бардык санитардык талаптар туура так сакталууда. Окуу процесси жакшы башталды. Азыркы учурда 1-5, 9, 11 класстар окуп жатат. Бул боюнча бардык окуучулар инструкция менен мугалимдерибиз таанышты. Мына ушул инструкциянын негизинде иш алып барып жатабыз. Бардык санитардык талаптарды аткарып жатабыз. Буюрса жакшы. Бардык жагынан төп келген мектептин эми дуалына көздүн жоосун алган сүрөт да тартылды. Таасирлинк долбоору аркылуу $5000 Саруу айылына мен айылымды сүйөм аттуу көрүнөк жарнактары илинип, мындан сырткары мектептин дуалына ойлоном, текшерем, үйрөнөм деген ураандын негизинде сынчыл ой жүгүртүү боюнча сүрөт тартылды. Ал эми сүрөттө чагылдырылган 2 окуучу Садык Сыдыков атындагы жалпы билим берүүчү мектебинин алдыңкы окуучулары. Ошондой эле алар таасирлинк долбоору активдүү катышышкан. Бул жаштарды өз айылын сүйүүгө чакырган долбоорго 14 жаштан 35 жашка чейинки улан кыздар катышышкан. Таасирлик долбоору 5 медиа компания өткөрүлдү. Ошо 5 медиа компаниянын негизинде мен айылымды сүйөм медиа компаниясын өткөрүп, мында биз I Love Саруу деген жаздырып ана марафон өткөрдүк кыз келиндер арасында. Бул долбоорго 14 жаштан 36 жашка чейинки улан кыздар катыша алышты. Ал эми ушул долбоордун негизинде 5000ге жалпы $5000 долбоор жазылды да. Ушу мен айылымды сүйөм, анан жанагы сынчыл ой жүгүртүү боюнча. Ошонун натыйжасында анан ушул мектептин дуалына сүрөттөрдү тартылды. Демек, эгерде өзүңдүн айылыңды сүйсөң, айылыңда калып эле далай жакшы нерселерге өбөлгө түзө ала тургандыгы жөнүндө болгон да айтылды. Анан бул сүрөт негизи абдан жакшы стимул берип атат. Бардык айылдагы жашоочуларга, ал эми 11 класстагы окуучу ушу Мадышева Медина менен Асанкарей Эламан 11 класстын окуучулар, булар дагы алдыңкы мыкты окуучулар. Таасирлинк долбоордун багыты элеттик жаштарды өз айылын сүйүүгө чакыруу болуп саналгандыктан, калкка стимул берүү максатында аталган айылга мындан арыда көптөгөн иштер жасалмакчы. Элмира Есеналиева, Таалай Эргешев, Сергей Мишенко, Жетөгүз районунан. Балдардын билим алуусуна мугалимдердин кесиптик чеберчилиги өркүндөтүүгө көмөкчү болгон китептер чет өлкөлүк долбоорлордун негизинде өлкөнүн ар бир аймагында жеткирилүүдө. Бул жолу жаңы багыттагы башталгыч класстарга арналган китептер Чүй облусунун окуу борборлоруна тапшырылды. Кененирээк Айнур Орозобекова токтолот. USAID эл аралык уюму тарабынан негизделген окуу керемет долбоору Чүй облусунун окуу борборлоруна жаш жеткинчектерге арналган жаңы китептерди тапшырды. Аталган долбоордун негизинде 5 жыл бою заманбап багыттагы китептер менен камсыздап турат. Окуу керемет. Буга чейинки долбоорлорубуз бир гана адабий багытта болсо, мында математикалык көнүгүүлөрдү киргиздик. Биз үмүттөнүп турабыз. Биздин балдар окуу жагынан дагы, математика жагынан дагы жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтөт деп. Чүй облусунда жалпысынан 211 китепкана жана 179 мектеп бар. Эл аралык долбоордун негизинде келген китептер облустагы 11 окуу борборуна жана мектептерге тапшырылды. Билим булагы, анан кийин билимдүү өлкө, көптөгөн ийгиликтерге жетишет. Анан кийин ошо жаш муундар ошо китептерге азыр кызыктырыш үчүн абдан чоң эле биз иш-чара кылышыбыз керек, уюштурушубуз керек, аларды кызыктырышыбыз керек да. Анан кийин болсо баягы жаңы китеп, ошо атайын иллюстрациялары бар, мындай жаңыланган китептерди ошо балдар кызыгат деп ойлойм. Ал эми Кант шаарындагы китепканага 45 автордун жомоктору, ырлары жана табышмактары камтылган китептер берилди. Это замечательный проект, который мы ожидали. Биз бул долбоордун ишке ашуусун чыдамсыздык менен күткөнбүз. Мен ойлойм, билимге умтулган жаш окурмандар мындай жаңы багыттагы китептерди окуп, дүйнөнү таанууга жана көптү билүүгө дилгирленет деп. И учителя. Кошумчалай кетсек, аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылын утурлай аталган уюмдун өкүлдөрү бөбөктөр үчүн бир нече долбоорлорду ишке ашырууну мерчемдешүүдө. Айнура Орозобекова, Асылбек Касенов, Ысыкөл жаңылыктар кызматы үчүн Чүй облусунан. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ал эми азыр сиздердин назарыңыздарды дүйнөдө болуп жаткан жаңылыктарды өз ичине камтыган эл аралык жаңылыктарга бурам.
АКШ президенттин шайлоодон жеңишке жетишкенин жарыялаган Джо Байден президенттик кызматка киришкен алгачкы 100 күнүн миграция реформасына жана коронавируска каршы күрөшкө арнаарын маалымдады. Сенатка 11 миллиондон ашуун каттоосуз жүргөн мигрантка жарандык берүү жөнүндө иммиграциялык мыйзам жиберем деди ал өз сөзүндө. Ошондой эле Трамптын аба ырайына жана адамдын ден соолугуна зыян алып келген айрым мыйзамдарын жок кылууга ниеттенип жатканын билдирген. Байден кетирген каталар үчүн Трампка тергөө ишин козготпой турганын айтып, Америка коомчулугунун ишенимин калыбына келтирүүгө убада берди. Мындан Байдендин келиши Барак Обаманын 3-чү мөөнөткө жол алышы деген кептер жаңылыш экенин, андай болуусу мүмкүн эместигин белгилеген Байден, биз таптакыр башка дүйнөгө туш болуп жатабыз. Президент Трамп пейзажды өзгөрттү. Эми бул биринчи Америка, ал жалгыз Америка деп жыйынтыктады өз сөзүн. Эл аралык коомчулук талиптер менен Кабулдун куралдуу тиришүүсүнөн жана коронавирус апатынан улам экономикасы ого тер начарлаган Ооганстандын өнүгүшүнө жардам катары 2021-жылы 3 миллиард АКШ долларын бөлүүгө убада берди. Алдыдагы 4 жылда бул өлкөгө жалпысынан 12 миллиард АКШ долларына тете каражат жардам катары берилмекчи. Бирок Кабулга адам укуктарын коргоону чыңдоо жаатында катал талаптар да коюлду. Женевада өткөрүлгөн демөөрчүлөр жыйынын Финляндияда конок ээлеринин бир катары жетектеди. Көптөгөн өлкөлөр менен кайрымдуулук уюмдарынын жетекчи өкүлдөрү бул отурумга онлайн ыкмасында Бул жыйын маалында Ооганстандын Бамиян шаарынын базарындагы террордук чабуулдан улам бери дегенде 14 киши набыт болгону, 45 киши жаракат алган жөнүндө кабар бул өлкөнүн азыркы дүрбөлөңдө акыбалын ого тер эскерткендей болду. Финляндиянын өнүктүрүү кызматташтык жана тышкы соода министри Вилли Скинари эл аралык демөөрчүлөр 2024-жылга чейин Ооганстанга жалпысынан 12 миллион доллар суммасында көмөк көрсөтүүгө убада беришкенин тастыктады. Ал Женевадагы жыйынга 66 өлкөнүн жана 32 эл аралык уюмдун өкүлдөрү катышканын кошумчалады. Ооганстанга каржылык көмөк мурдагыдан кыйла азайды. 2016-жылы Брюссельде өткөн демөөрчүлөр жыйынында өлкөгө 15 миллиард доллар бөлүү жөнүндө убада берилген. Ооганстандын тышкы иштер министри Мухаммад Ханиф Атмар Женевадагы жыйындын жыйынтыгына ыраазы экенин жашырган жок. Бул өтө толкундатуучу сан. Анын үстүнө анын өзгөчө мааниси бар. Ушул тапта коронавирус өз экономикасына жана кирешесине кесепет тийгизбей койгон эч бир өлкөдө дегеле табылбайт эмеспи? Анын үстүнө анын өзгөчө мааниси бар. Ушул тапта коронавирус өз экономикасына жана кирешесине кесепет тийгизбей койгон эч бир өлкөдө эле табылбайт эмеспи? Бул өзгөчө берешендик айгинелейт. Азыркы тапта ар бир мамлекет өз көйгөйлөрүнө кабылып жаткан чакта дагы Ооганстанда ийгиликке жетишүү үчүн жалпы жоопкерчилигибиз бар экендигин эсинен чыгарып салган жок, деди ал. 23-24 ноябрда өткөн Женева жыйыны Ооганстанда кырдаал өзгөчө татаал өнүккөн учурга туш келди. 2001-жылы Кошмо Штаттар жетектеген эл аралык коалиция Ооганстанда Ал-Каида террорчу уюмун расмий колдоого алган талиптик режимди ойрон кылган болчу. Андан бери 19 жылдын жүзү болсо дагы бул өлкө террорчулук чабуулдардан арыла элек. Талиптер менен расмий Кабулдун атышууну токтотуу тууралуу сүйлөшүүлөр дагы жарга такалган бойдон турат. Коронавируска каршы орусиялык Спутник V вакцинасынын натыйжалуулугу 95% түзгөнү жарыяланды. Бул тууралуу Орусиянын түз инвестициялар фонду тараткан маалыматта айтылат. Ыктыярчыларга вакцинаны сайгандан 42 күн өткөндөн жыйынтыгы боюнча вакцинанын натыйжалуулугу 95% көрсөттү деп айтылат анда. Буга чейин 95% натыйжаны COVID-19 вирусуна каршы даярдалган атандаш 2 вакцинаны көрсөткөнү маалымдалган. Алар америкалык Pfizer менен германиялык BioNTech компаниялары бирге даярдаган жана америкалык Moderna компаниясынын вакциналары. Мындан сырткары 23-ноябрда британиялык AstraZeneca компаниясы даярдаган вакцина 70% натыйжа көрсөткөнү да жарыяланган. Бул дары арзан болору менен сактоого, ташууга ыңгайлуу экени айтылган. AstraZeneca вакцинасынын баасы болжол менен 3 АКШ долларын түзөт. Орусиянын Спутник V вакцинасынын 2 жол кийнелик баасы чет мамлекеттердеги кардарларга 20 АКШ долларынан арзаныраак баада сатылары. Ал эми өлкө жарандарына бекер сунушталары маалымдалды. Армениянын экономика министри Тигран Хачатрян кызматтан кетти. Министр мындай чечимди толук Карабактагы ок атууну токтотуу боюнча 3 тараптуу келишимге кол коюлган соң өкмөткө карата сын пикир күчөгөн кезде кабыл алды. Буга чейин Армениянын тышкы иштер министри жана коргоо министри өз арызы менен кызматтан кеткен болчу. Ал эми премьер-министр Никол Пашинян оппозициянын кызматтан кетүү тууралуу талабын четке кагып келет. 10 ноябрда Армения менен Азербайжандын жетекчилери Орусиянын арачылыгы менен 3 тараптуу келишимге кол коюшкан. Ага ылайык толук Карабакта ок атуу токтотулган. Азербайжан
соңку уруш маалында өз көзөмөлүнө алган бул аймактагы бир нече калктык оңуштар менен чөлкөмдөрдү сактап калды. Ошондой эле аймакка орус аскерлери тынчтык сактоо күчтөрү катары жайгаштырылды. Бул келишимге кол коюлары менен аны Армениядагы коомчулуктун бир бөлүгү, анын ичинде оппозиция сынга алып премьер-министр Никол Пашиняндын кызматтан кетишин талап кылышкан. Азербайжан менен Армениянын талашына түшкөн Тоолуу Карабакта кырдаал 27 сентябрда курчуп, 6 жумага жакын куралдуу кагылышы болгон. Анын кесепетинен миңдеген адам каза тапкан. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер 25 ноябрь күнгө карата алынган ысык көл жаңылыктардын кечки чыгарылышын көрө алдыңыздар. Мен сиздер менен коштошом. Аман туруңуздар.